Салам достор, сиздер менен окутуу жана биздин бүгүнкү сабагыбыз тыбыштар менен таанышуу, үнсүздөр. Тыбыштар тамгаларда эле экиге бөлүнөт. Алар үндүү тыбыштар жана үнсүз тыбыштар. Үндүү тыбыштарды окуп жатканда оозубуздагы аба тоскоолдуксуз чыгат. Мисалы А. Үнсүз тыбыштарды окуп жатканда болсо тоскоолдук менен чыгат. Мисалы Б. Англис тилинде 21 үнсүз тамга бар. Ал тамгалар кандай тыбыштарды чыгарганын бири-бириден карап чыгалы. C тамгасы. I, E, Y тамгаларынын алдында турса, S деп окулат. Мисалы, cinema. Калган учурларда K, cat. Кээ бир учурларда Ш, ocean. S тамгасы. Үндүү же жумшак үнсүздөн кийин сөздүн аягында Z деп окулат. Мисалы, dogs. Калган учурларда болсо S, sport. J тамгасы. E, I, Y тамгаларынын алдында турса, J деп окулат. Мисалы, page. Калган учурларда G, go. H тамгасы. H. Мисалы, биринчи тыбышы H, hat. Кээ бир учурларда сөздүн башында окулбайт. Мисалы, hour. Же болбосо honest. K тамгасы. Like. K менен N сөздүн башында чогуу турса, K окулбай калат. Мисалы, no. Же болбосо knife. Бул эрежелердин баарын жаттап отурбастан сөздү угуп эле айтылышы менен жаттап алса болот. Унутпаңыз. Колдонмодо бардык тамгалардын окулушу берилген. Ал колдонмону сиз видеонун астындагы шилтемеден тапсаңыз болот. Кийинки сабакта CH, SH сыяктуу бириккен тамгаларды окуганды үйрөнөбүз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.